Кыргызстанда айрым маалыматтарга таянуу менен айтсак 187 жеке менчик мектеп бар. Бул билим уялары мамлекеттик билим берүү стандарты менен иштейт. Бирок ошол эле учурда өздөрү да кошумча предметтерди киргизе алышат. Менчик мектептер 5 жыл сайын билим берүү министрлигинде аккредитациядан өтүп турушат. Жыл өткөн сайын жеке менчик окуу жайларынын көбөйүп баратканы байкалат. Өлкөдөгү 187 жеке мектептин 50ге жакыны себаттан сапатка айланган билим берүү мекемесине таандык кыргыз-түрк лицейлери. Бул мектептер Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында бар. Окутуу акысы жайгашкан ордуна жараша $2000 $3500 чейин бааланат. Эркектер менен кыздар өзүнчө билим алышат. Окуучулар лицейлерге 6-класстан кийин кабыл алынат. Бизде сабактар көбүнчө англис тилинде өтөт. Анан биз ошо англискийди үйрөнүп, андан кийин 8-класстан баштап бүт сабактарды англисче окуйбуз да. Но, по-моему, здесь условия хорошие, здесь пропитание хорошее, но учеба хорошая, и учителя тоже очень, хорошо преподают. Мы тут очень хорошо сближаемся, потому что 5 дней мы находимся вместе, и мы хорошо общаемся все. И в этой школе очень весело. 11 класска буйруса бүтөм, анан башка чет өлкөгө учуп кетем окуганга. Бишкектеги кыргыз-түрк лицейлеринин ичинен Айчүрөк кыздар мектебинде 400 бала билим алат. Ар бир класста 20-нын тегерегинде окуучу окуйт. Көпчүлүгү жазаканада калып, дем алыш күндөрү үйлөрүнө барып турушат. Сапаттуу билим алууга бардык шарттар каралган. Сабактарды окуу кыргыз, орус, англис, түрк тилдеринде жүргүзүлөт. Айтып кетчү нерсе бардык шарттар түзүлгөн. Тамагы дагы ошол жатаканасы, баарын врачтын көзөмөлүндө, менюсун баарын түзгөн, баары. Ата-энелер бизге ишенип берген үчүн балдардын ийгиликтери жакшы деп ойлойм. Жашоо шарты, тамак ашы, анан окуган бизге эң негизги максатыбыз ушу балдарыбызга сапаттуу билим берүү деп ойлойм. Жылдык окуу акысы $9000 $12000 чейин жеткен мектептердин бири Масалиев менен Токтоналиев көчөлөрүнүн кесилишине жайгашкан Кембридж Silk Road эл аралык мектеби. Анда сабактар англис тилинде өтүп 12 жылдык билим берет. 9-класстан тартып окуу, бала каалаган багытта окуса болот. Мектепти аяктагандан соң эл аралык үлгүдөгү аттестат берилет. Ар бир класстагы балдардын саны 15тен ашпайт. Балдар мектепте саат 8ден кечки 6га чейин болушат. 3 маал ысык тамак берилет. Бирок аталган мектеп менен байланышканыбызда директордун уруксаты керек деген шултоону айтып жооп бербей коюшту. Ошондой эле эл аралык үлгүдөгү аттестат берүүчү окуу жайлардын бири Тынчтык проспектисиндеги Оксфорд эл аралык мектеби. Бул мектепте окуу акысы $4000 $13000 чейин турат. $4000 төлөгөн окуучуларга окуу орус тилинде, ал эми $13000 төлөгөндөргө окуу англис тилинде жүрөт. Класстагы балдардын саны 20дан ашпайт. 2 маал ысык, бир жолу жеңил тамак берилет. Ал эми кичи райондордо жайгашкан Silk Road эл аралык мектебинде окуунун акысы $5-6 миң айланасы. Сабактар англис тилинде өтүп, окуучуларга 2 маал тамак берилет. Бирок мектептин жетекчилиги интервью берүүдөн баш тартып, ал тургай имаратты тартырууга да уруксат берген жок. Дагы бир жалаң кыздар билим алган. Кувейттин демөөрчүлүгүнүн астында 2003 жылдан бери иштеп келе жаткан билим уясы Дафка мектеп комплекси. Бул жерде окуучулардын 80% акы төлөөдөн толугу менен жартылай бошотулган. Жалпысынан бир жылдык билим алуу $80,000 $2200 чейин бааланат. Сабактар орус, кыргыз тилинде өткөнү менен англис, араб тилдери тереңдетиле окутулат. Химия, биологиялык багыттагы жана англис тилин тереңдетиле окутуу класстары ачылган. Андан тышкары да башка мектептерден тышкары бизде араб тилин дагы чет тил катарында киргизилген. Ата-энесинен ажыраган балдар үчүн бизге 100% бекер окутулат. Ошондой эле окуунун отличниктери, эң мыктыларына дагы бизде ошондой жеңилдетүүлөр бар. Окуу акысы эң кымбат деген мектеп катары Бишкекте 1994 ачылган QSI эл аралык мектеби саналат. Айрым маалыматтар боюнча балаңызды окуткуңуз келсе, жылына $24000 тегерегинде акча төлөшүңүз керек. Мектепти аяктаганда балдарга акш үлгүсүндөгү аттестат берилет. Ошондой эле баасы $9000 $14000 чейин жеткен жана эл аралык үлгүдөгү аттестат берген мектептердин ичинде ESCI Бишкек эл аралык мектеби да бар. Жеке мектептердин көпчүлүгү Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда жайгашкан. Акыркы убактарда балдардан каражат аябай кымбат окуу жайларда окуткан ата-энелердин саны арбууда. Кайрат Кенжебаев, Калыбек Абдумомутов, Нью ТВ.